түз жерлерибиздин бардыгын жалаң мүрзөгө эстеликтерди коюп 200 жыл 300 жыл ошону пайдаланбай жата беребиз да. 80ден ашык 100гө жакын жаштарыбыз кезекте турат дейт үйдө. Кийинки муунду мамлекеттин кийинки тагдырын да ойлошубуз керек. Саламатсыздарбы? Күнү келип ичер суубуз түгөнгөн соң баарыбыз дал ушул мүрзөлөргө келебиз. Бир кепен менен о дүйнө кеткенге аргасыз болгон көрпенде көрүстөндөрдө андан ашык сыйга дагы муктаж эмес. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө көрүстөндөрдү кабат кымбат мрамор таштар менен толтуруп эстелик салып, о дүйнө кеткен соң сый көрсөтүп, куру намыстын кулуна айланган инсандар да жок эмес. Бүгүн биз мүрзөлөргө корогон миллиондор куру намыс үчүн болгон атаандаштык, ошондой эле жоп ысырапкорчулук тууралуу кенен кеп кылабыз. Кыргызстанда адам каза болгон соң сөөктү жерге берүү да бир топ чыгымдарга алып келет. Маселен, Бишкектин тегерегиндеги мүрзөлөрдөн жер сатып алуу 20-30 миң сомду түзөт. Мындан тышкары ашы, наны, боорсогу, шорпосу, жылкысы болуп олтуруп, маркумдун тажыясы орто эсеп менен 300 миң сомго айланат. Ал эми айрымдар маркум жерге берилген соң ай өтүп эстелик тургузууга камына баштайт. Айкел, эстелик, темир коргон, кирпич, күмбөз салуу менен акча тапкан ритуалдык кызматтардын да баасы арзан эмес. Маселен, бир жөнөкөй темир коргон жасатуу 25 миң сомдон башталат. Эстеликтин эң арзаны болсо 38 миң сом. Эстеликти кооздоо 8 миң сом, ал эми жалпы кызмат көрсөтүүнүн баасы 120 миң сомдон башталып, бул сумма кардардын талабына жараша өсө берет. Негизи ислам дини жана мусулманчылыкта мүрзөгө таш коюу такыр каралган эмес. Эң жакшы мүрзө бул үстү таза мүрзө экени аяттарда келтирилген. Ага карабай бүгүнкү күндө биздин өлкөнүн кайсы аймагы болбосун көрүстөндөр эстелик, таш кирпич, бетон күмбөздөргө толуп калган. Мисалы мына мен президент болуп туруп уш жерге колуман келет эле. Бир эмес 2 этаж кылып күмбөз салып койсом болот эле. Ал эми өлкөдө мындай фундаменттерге толгон көрүстөндөр жүздөп саналат. Маркумдун туугандары болсо эстелик турган жерге ээ чыгып, жылдар бою кол тийгиз кылып коргоп алышкандай. Шарият маркум коюлган жер түбөлүк ага же анын жакындарына таандык деген түшүнүктөн алыс болууга чакырат. Тилекке каршы бизде эстеликтер толуп мүрзөлөр жылдар бою тазаланбай, кайра иштетүүгө берилбей келет. Мисалы көчүдө, күрмөтүдө, дагы бир топ жерлерде билесиңер, күмбөз салып таштаган. Келген жерде элеп, мына бир 2 этаж үйдөй өзү. Территориясы эле баягы ээлеген жерде. Анан ал жер иштегенге баягы пайдасын алып келбейт, иштеткенге. Өмүр бою ошо ойдон калып калат. Анан ушу мен президент башым менен кылбагандан кийин ошо айылдагы бир кара чай, кара нан жеп отурган үй бүлө дагы кылбаш керек да. Бул кеп ал ысырапкорчулук деле эмес кеп. Эң негизгиси баягы шарият боюнча. Мына араб өлкөлөрүнө сиз көп барып келесиз. Мына мен деле бир нече жыл барып баарын көрүп келдим. Туурабы? Туура. Алар адамды коюп эле укмуш адамды деле, тимеле тиги ал адам абдан сыйлуу адам болсо деле алып барып эле эл катары коюп туруп эле бир табличканы жазып туруп эле сайып коет экен. Болду, бүттү. Көрүстөндөргө жер негизинен түздүктөрдөн берилет. Толгон мүрзөлөр кайра колдонууга алынбай жаткандыктан тегиз жерлердин аянты да жыл сайын кыскарып баратат. Ысык көл облусунун Балыкчы шаары автобекеттин артындагы бул 4,5 гектар жер мурун мүрзө болгон. 60-жылдарга таандык көрүстөндөгү сөөктөр туугандарынын макулдугу менен башка жерге алынып, 2023 жылы мүрзө тазаланган. Мэрия 3 жолу коомдук угуу кылдык, газетага да бердик, андан сырткары интернетке дагы сайттарга берип, ушул жердеги жаткан сөөктөрдүн туугандарын чакырдык да. 3 жолу коомдук
боюнча түшүндүрүп бердик. Ушул мүрзөнү түрүктүрөбүз деп, анткени ушул мүрзөнү түрүктүрүп биз ушул жерге ордуна бир парк кылып, же бир мечит кылабыз деп айттык. Ошол себептен ушул сөөгүнүн туугандары бардыгы макул болуп, макулдугун берип, протоколдун негизинде чечим кабыл алынып, анан 2023-жылы апрель айында бул мүрзөнү биз түрктүрдүк. Алдыда бул жерге парк салынып, ошол эле жергиликтүү тургундарга пайдаланууга берилет. Жер тартыштыгын жайгаруу үчүн буга чейин да Кыргызстанда толуп калган көрүстөндөрдү тазалап, кайра колдонуу иштери жүргүзүлүп келген. Мындай кадамдар элдин биринчи муктаждыктарын камсыздоо үчүн жасалган. Тетиги жолдон өйдө карай, мына ушул жер. Илгери мүрзө болгон. Билесизби? Илгери мына тетиги үйгө чейин мүрзө болгон ушул жер. Кийин Союз тарагандан кийин, анан кийин мына үйлөр түшүп кетти. Бул жерде бир дагы бир мындай эстелик болгон эмес, мындай дөң гана болуп, баягы илгеркиче койгон да. Баягы шарият менен коюп эле кете берген. Мына азыр да ошол дөңдөрү турат, мына тетиги дөңдөр деген. Турбайбы дөң? Бияктагы дөңдөр. Ушул жер мүрзө. Мына азыр үйлөр салынып, агурат болуп, кадимкидей колдонула баштады. Айылдын башка четинде да илгери көрүстөн болгон. Азыр ал жерлер кадимки эле айдоо талаасына айланган. Могул жер дагы, ушул жерде дагы илгери мүрзө болгон. Союз мезгилинде мүрзө болгон, тигине тетиги кампа болчу, ошо кампанын астында тигине дөң болуп турат азыр тигине. Ал жерде деле ошо кичине коруп коюптур. Бирок ошо могул жердин баардыгы илгери мүрзө болгон. Кийин эле Союз чачырагандан кийин жер айдоо болуп ошол колдоно баштады. Союз чачыраган эмес, Союз мезгилинде эле колдоно баштагандар. А мурда болсо ушул жерде мына мүрзө болгон, мүрзөлөр. Биякка деле ошо бирин экин жанагындай төө кирпич менен тегереги корулган мүрзөлөр болчу, эч кандай мындай таш менен, анан баягыдай цемент менен, темир менен корулган мүрзө болгон эмес. Президент Садыр Жапаров да башкалар сыяктуу эле мурдараак чоң ата, чоң энелерине эстелик тургузган, бирок шариятка туура келбеген иш жасаганын кийинчерээк аңдап жетип, атасынын тапшырмасы менен койгон таш темирлерин алдырып салган. Мисалы мына менин чоң эне, чоң атамдын сөөгү ушул жерде жатат. 80-жылдардын аяк жагында каза болушкан. Анан биз мына атамдын бир тууган инеси Жумакадыр болот, эркектен 2 бир тууган болчу. Ушу байкем экөөбүз келип, ошо атама да энеме дагы эстелик тургузганбыз туурабы. Биз дагы мына ушул сыяктуу эле эмне кылып туруп, таштардан чектирип, жаздырып, анан тегерегинин баарын темир менен карматып, решетка менен ошондой кылганбыз. Анан 90-жылдын аяк чендеринде атам Меккеге барып келди. Өзү өмүр бою молдочулук кылган эле киши, бирок ошол ушундай кылбаш керек дегенди а киши деле билбесе керек. Убагында бизге айткан эмес. Кийин 90-жылдын аягында Меккеге барып келгенден кийин эле анан кийин айтты, ай шарият боюнча мындай болбойт экен. Отко күйгөн баягындай цемент колдонгон, темир колдонгон, ушул болбойт. Арбак өзү кыйналат экен. Ушундай мен уже угуп келдим деп анан кийин ошондон талкалап, ушу жерди таптаза кылып, жок кылып туруп анан алып койгон. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул аракет үчүн айылдаштарынын жемесине да калып, кары жаш кемпир чалдардан да жакшы эле тил уккан. Ошондо ушул айылдагы элдерибиз эле айткан. Ой, бул ата-энесинин түр мүрзөсүн талкалап эмне деген депчи. Бирок кийин улам убакыт өткөн сайын эл дагы түшүнөт экен. Анан кийин бара-бара билимдүү боло баштайт экен бул дин тармагынан. Азыр көпчүлүк койбой калды да. Бирок баары бир деле коюп аткандар бар. Коюп аткандар бар. Кээ бирөөнө ай койбо андай не кыласың десе намыстанат да. Мен тигил кошунаман, неге кеммин болбосо баланчанын баласы коюп атса мен кантип койбоймун дегендей кылып, куру намыстык кылып да мисалы. Уулум жада дастан. Мен баягы 2019-жылы камакта жатканда көз өтүп кетти. Мына бул жерге дагы эч кандай эстелик койбодук. Таштан, бетондон, темирден кылбадык. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум элем, жылдарын жазып анан баягы күнгө күйүп аябай эме болуп кеткен экен, ошону жаңылап алып келип сайып коелу деп элем. Туугандарым чалып калды, мен уже чыккан атам, бияка чыгып топурак салып узатканга акыркы сапарга деп. Айтып калышты, 3 мал, бодо мал даярдап койдук, жетеби деп. Мен телефондон дароо айттым. Тоок сойбойсуңар деп. 3 малың эметип агыт үйгү эле бар. Сойбойсуңар. Ой кой, Бишкектен бери келгендер ачка болот, анан сөз кылып кетет дейт. Сөз кылса мени сөз кылсын. Мен диги той берип аткан жокмун, мен аза күтүп атам. Мени сөз кылат, переживать этпеңер. Вообще даже кан чыгарбагыла, борсок жасабагыла деп. Ошентип эле келдик, мына 5000ден ашык киши келди. Эч кимиси бир сөз кылбай эле туура түшүрүп, кайра эң сонун экен, ай жакшы экен ушундай деп.
Биги үй ээси аза күтүп атса анан биз тамак ичип отурганыбыз чындап эле мындай ыңгайсыз болот экен. А бул жакшы турбайбы? Келесиң, Кураныңды окуйсуң, топурагыңды саласың, Куран окуйсуң, кайра кетесиң. Жакшына кетип калат экенсиң. Эми илгерки заман жок да 3 күндөп, 1 жумалап жол жүрүп келгидейчи. Анда болсо макул, анда мал союп, нанын жасап берсең болот деген. Азыр Бишкектен бери 4 саатта келесиң, 4 саатта кетип каласың. 8 саатта эч ким өлүп кетпейт ачканда. Корунамыз көз үчүн орнотулган мындай эстеликтер 200-300 жылдап азыр да көрүстөндөрдү ээлеп эле жатат. Ал эми өлкөдө болсо жыл сайын жерлер тарып, түздүктөр болсо кыскарып баратат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча айыл аймак жерлерде там салганга миңдеген жаш үй бүлөлөр мамлекеттин көзүн карап отурат. Республика боюнча мисалы 2000ден ашыгыраак айылыбыз бар болсо, ар бир айылда проблема. Мына сен губернатор катары билесиң да, мына бүгүн эле азыр бизде 80ден ашык 100гө жакын жаштарыбыз кезекте турат дейт үйдө. Үй бер, балабызга келинимди бөлөм, баламды бөлөм депчи. Бул бир эле Кең Сууда эмес, бүтүндөй республика боюнча бар. Ар бир кыдырган жакка барганда сөзсүз түрдө жер сурайт. Жер бөлүп бергиле. А эгерде биз азыр жерлердин баарын бөлүп бере берсек, 50 жылдан кийин элибиз ачка калат. Ал эми Кыргызстандын жалпы аянтынын 94%-ын тоолор ээлейт. Айдоо аянттары аз болгондуктан өлкө өзүн буудай менен болгону 60% гана камсыздай алат. Мына түз жерибизди 6% түз жерибиз бар. Мына ошонун ичине ошо шаарларыбыз, айылдарыбыз кирет. Анан мындай республика боюнча алганда көп мүрзөлөр. Ошон үчүн биз баягы шарият боюнча 25 жыл акыркы сөйөк коюлгандан кийин 25 жылдан кийин колдонууга өтүшүбүз керек. Айдоо аянттарын сактап калуу, элди азык-түлүк менен камсыздоо жана түздүктөрдү туура пайдалануу бул келечекке болгон камкордук. Учурда жер аянттарынын тартыштыгы өтө курч турбаганы менен 50 же 100 жылдан кийин бул чоң маселеге айланат. Келечектин мындай көйгөйлөрүн мамлекет учурда ири шаарлардан тартып, алыскы аймактарга чейин көп кабаттуу үйлөрдү ипотекалык негизде салуу менен чечүү аракетин көрүүдө. Стратегиялык план боюнча алдыдагы 10-15 жыл ичинде турак жай маселесине баш ооруткан жаран калбашы керек. Учурда ар бир облуста көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Бул проблеманы чечүү үчүн биз айылдардын тегерегинен жерлерди бербешибиз керек. Мисалы айдоо жери калды да, башка жер калган жок да. Жалаң айдоо иштетиле турган, түшүм бере турган жерлер калды. Биз ошол жерлерди бербей сактап калыштын айласы менен анан кийин жана мамлекеттик ипотекалык компанияны ишин алдыга жылдырып, ар бир райондун борборуна, ар бир кичи шаарларыбызга, анан 7 областтын борборуна, Бишкек, Ошко, андан сырткары ушундай айылдуу жерлерге деле эгерде 5 кабаттуу үйлөр салынганга мындай бир мүмкүнчүлүк болсо, жерлер болсо, ошону өйдө карай өстүрөлү деп атабыз. Мындай капталды көздөй эмес, өйдө карай өстүрүп жерлерди экономить этишибиз керек да. 1 гектар жерге бийиктигине жараша 9000 чарчы метрден 12000 чарчы метрге чейин турак жай салганга болот. Бул аянтка орто эсеп менен 300-400 киши кеңири батат. Негизди мүрзөлөргө эстелик тургузуу сайыз учурунан калган эски түшүнүк, жөн гана эл көзүнгө жасалган текебер көрүнүштөрдүн бири. Бул жерде дагы мурунку мүрзөлөр эстелик коюлган эмес. Мунун бардыгына мурункулар. Биз кечөкү совет доорунан кийин эле орустарды көрүп эстелик коюп үйрөнүп калдык да, же болбосо биздин ата бабабыз эстелик койгон эмес. Негизи жөн эчтеке дагы сайган эмес, эч нерсе дагы отургузган эмес. Көрүстөндөрдү ашыкча шөкөттөө башка мусулман өлкөлөрдө дээрлик жок эсе. Сауд Арабия, Египетте болобу бай кедей айырмасы жок, бир кепин менен жерге берилип, мүрзөгө белги катары бир жыгач же таш эле коюлат. Ананда башка мамлекеттерде акыркы сөк коюлгандан кийин белгилүү бир убакыт өткөн соң көрүстөндөрдү түрттүрүп жерин колдонуу кадыресе көрүнүш, климатка жараша гана кайра колдонуунун убактысы өзгөрүп турат. Айрымдары 25-30 жылда сөөктү которуп, жерди кайра иштете баштаса, кээ бирлери 10-15 жылда мүрзөлөрдү колдонууга берет.
Көрүстөндөрдү ашыкча көрккө бөлөө, кабат-кабат күмбөз салуу да кадимки ысырапкорчулуктун бир түрү десек болот. Колунда барлар каалаганын калчап, билгениндей күмбөз тургуза берсе, келечекте мүрзө жерлери кайра пайдаланууга жараксыз болуп калат. Баса мамлекет башчысы эми мурунку көрүстөндөрдүн баарын түрттүрөбүз деген жери жок, болгону сөөктү коюуда артык баш чыгымдарды азайтуу, айдоо аянттарын дагы да азаюусуна жол бербөөгө чакырык жасап жатат. Эстелик тургузуу менен көзү өтүп кеткендерге же болбосо акчасын коротуп аны жасагандарга да сооп жазылбай тургандыгын алымдар айтып эле келишет. Ал эми маркумдарга Куран түшүрүү жердин кайсыл жеринде болбосун кабыл болоорун угуп эле киребиз. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Исмат Ибрагим, Бактияр Райымкул уулу, Ала Тоо 24.